Президенттин администрациясында Кыргызстанда дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө даярдык көрүү жана өткөрүү боюнча уюштуруу комитетинин отуруму болуп өттү. Жыйынга уюштуруу комитетинин мүчөлөрү, тармактык министрлик жана ведомстволордун жетекчилери, спорт федерацияларынын өкүлдөрү катышты. Негизги уюштуруу маселелери талкууланды. Анын ичинде оюндарды өткөрүүнүн так күнүн аныктоо, жайгашкан жерлерди тандоо, ошондой эле маданий спорттук программанын концепциясын иштеп чыгуу. Негизги иш-чаралар Бишкек шаарында жана Ысык Көл облусунда өтөрү пландалууда. Отурумдун жүрүшүндө иш-чаранын мазмундуу бөлүгүнө уюмдун жогорку деңгээлин камсыздоо үчүн инновациялык чечимдерди жана заманбап технологияларды киргизүүгө өзгөчө көңүл бурулду. Мындан тышкары инфраструктуралык даярдык, транспорттук логистика, катышуучулардын жана коноктордун коопсуздугун камсыздоо, маалыматтык коштоо, эл аралык кызматташуу жана волонтерлорду тартуу маселелери каралды. Отурумдун алкагында тийиштүү мамлекеттик органдарга план иш-чараларды актуалдаштыруу, бюджетти түзүү жана оюндарды эл аралык аренада илгерилетүү концепциясын иштеп чыгуу боюнча тапшырмалар берилди.